Батырал Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинде Кыргыз Республикасынын президентинин 2024 жылдын 14 декабрындагы номер 369 жарлыгы менен бекитилген улуттук дем дүйнөлүк бийиктик өнүгүү жолу концепциясын ишке ашыруу жана профориентация багытында улуттун жүзү билимдүү жаштар аталышындагы иш-чара өткөрүлдү. Иш-чараны Тарых филология факультетинин Кыргыз филологиясы кафедрасы уюштуруп, ага бүтүрүүчүлөр, ата-энелер, иш берүүчүлөр жана коом өкүлдөрү катышты. Ошол эле учурда анан кийин сиздер менен бүгүнкү билим берүүнүн күнгөй тескейи. Алгач келген коноктор атайын каттоодон өткөрүлүп, андан соң мамлекеттик тилди үйрөтүү борборунда ата-энелер менен тегерек стол форматындагы жандуу барлашуу уюштурулду. Ата-энелер деле азыр балдарды, кыздарды окутуп, биздин университет жөнүндө абдан эле жакындан билип калды. Жолугушуунун жүрүшүндө мамлекеттик тил жана социалдык иштер боюнча проректор, доцент Сыргак Сарыков университеттин бүгүнкү жетишкендиктери, билим берүү мүмкүнчүлүктөрү жана студенттер үчүн түзүлгөн заманбап шарттар тууралуу кеңири маалымат берди. Окуу жайдын жетекчилиги бүгүнкү күндө мүмкүн болушунча ушул студенттерге жакшы билим берип, мына татыктуу инсан кылып келечекте мыкты муундар тарбиялайбыз деп аракеттерди кылып атабыз. Андан соң сөз Тарых филология факультетинин деканына жана Кыргыз филологиясы кафедрасынын башчысына берилип, алар жаштарга сапаттуу билим берүү, улуттук баалуулуктарды сактоо жана келечек муундун жоопкерчилиги тууралуу маанилүү ойлорун ортого салышты. Япон тили борбору, Япониядагы студенттердин каникул учурунда баары тажрыйба алмашып келишти. Мындай бир негизделип алдагы өз ишин баштап, жакын күндөрдө ушу корей тили борборунун, араб тили борборлорунун түзүүнүн үстүндө иш алып баратабыз. Ошондой эле ата-энелер тарабынан сунуш пикирлер айтылып, профессордук окуучулар курамына терең ыраазычылык билдирди. Бардыгыңыздар стаждуу мугалимдер, мындай жаш деле жок экен, кәби 30 жыл, 20 жыл, 15 жылдан аркы стаждуу мугалимдер экен, студенттерге билим бере турган татык. Кызылгый кезиңден кымбатымас кымбыйы. Иш-чаранын экинчи бөлүгүндө факультеттин таланттуу студенттери тарабынан даярдалган концерттик программа тартууланып, улуттук өркүүлөр, көркөм окуулар жана сахналык көрүнүштөр келген конокторго жагымдуу маанай тартуулады. Бет алышар жери бар, чатакташпай, чырдашпай дегенине көдөлү, маникер тартуу эрелиң ат менен алдап салалы. Айланайым манасым булардын амалын деп да таба Мындай мазмундуу иш-чаралар жаштардын билимге болгон кызыгуусун арттырып, келечекке болгон ишенимин бекемдөө менен бирге улуттук аң сезимди калыптандырууда өзгөчө мааниге ээ. Сүйөрбек Таштемиров, Айбек Үсөнуулу, Достук телестудиясы.